Бул Түп райондук архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын эски имараты. Буга чейин кызматкерлер мына ушундай шартта чатырынан суу аккан жайда иш алып барып келишкен. Эми бул көйгөй артта калды. Башкармалык заманбап жаңы имараттуу болду. Мында кызматтык кабинеттер, жыйындар залы, күтүү жайы, өнөрканалар жайгашып, бардык ыңгайлуу шарттар каралган. Биздин эски имарат 1978 жылы салынган экен. Алдагы эң башы бала бакчага каралыптыр. Коридорлору узкий болгондуктан шарттар да башкача болчу да. Азыркы күндө мына өзүңүздөр көргөндөй жаңы имарат боюнча, долбоор боюнча айта кетейин. Размери 16x18 модулдук бетондон. Ушундай жагымдуу шартта буюрса биз дагы жакшынакай долбоорлорду жана башка келечекте коюла турчу пландарды ишке ашырууга даярбыз. Район жергесинде дагы дизайн коддор иштелүүдө. Ал боюнча жаш кадрларыбыз келди, алар иш алып барып атышат. Ыңгайлуу шарттардын түзүлгөнү кызматкерлерге дем берип, жарандардын сапаттуу жана жеткиликтүү кызмат алуусуна да мүмкүнчүлүк түзүлдү. Иш алып баруу кыйла жеңилдеп, мурдагыдай кезек күтүүлөр да жокко эсе. Жаңы шарттагы имаратка кирип отурабыз. Кабинеттерибиз да кенен болду. Элге дагы ылайыктуу болду, кирип кардарлар да келип арызын тапшырып кеткенге, бирдик терезеси менен кызматкерлер иштегенге жакшынакай шарт түзүп беришүүдө. Ошол жерде жактагы биздин жетекчилерге рахматыбызды айтабыз. Калкка дагы тейлөөчү кызматкерлерге да заманбап болуп, жакшы салыныптыр. Кезек күтүп отурбай биз ошо иштерибизди убагы менен бүтүрүп чыгып атабыз мынакей. Ал арада Балыкчы шаарындагы башкармалыкта да ушундай эле жаңы административдик имарат пайдаланууга берилди. Мында да кызматкерлердин сапаттуу иш алып баруусуна бардык шарттар түзүлгөн. Кыска мөөнөттүн ичинде курулуш иштери аяктап, ушундай жаркыраган административдик имаратта отурабыз. Иштеп баштадык. Мурдагы эски имаратта эч кандай шарттар жок болчу. Бул жаңы имаратыбызда техникалар жаңы, эмеректер жаңы. Ошол министрликтин жетекчилерине чоң рахматыбызды айтабыз. Аймактык башкармалыктардагы бул өзгөрүүлөр курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги тарабынан колго алынган. Аталган министрликтин көзөмөлү менен учурда Ысык Көл облусунда 23 мектептин, 16 бала бакчанын, 2 спорт залдын, 2 маданият үйүнүн курулушу жүрүп, ага ууда эле 10го жакын айылда таза суу долбоорлору ишке ашууда. Мындан тышкары дагы 38 долбоорду иштеп чыгуу боюнча ишмерчемдер жүрүп, капиталдык оңдоодон өтүп жаткан объекттер дагы бар. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Сталбек Саманчиев, Ысык Көл жаңылыктары.